Assalamu алейкум, Айман Нуру. Башыбызга иш түшүп турганда, Кыргызстандын коопсуздугуна аябай чоң коркунуч келип турганда, Кыргызстандын коопсуздугу биздин коопсуздугубуз деп түзмө-түз айткан бир гана мамлекет болду. Ал ким? Түркия. Кечээ Кыргызстандын куткаруучулары барып өтүп аткандагы түрк аялын тартып алып ыйлап атканын көрдүңүздөр. Ошону уюштурган өкмөткө чоң рахмат, оперативдүү чара көргөн. Бирок дагы бирдекени айтып коем, бүт дүнө жардам берип атат. Бирок биздин жардамыбыз, биздин моралдык, материалдык колдообуз өзгөчө маанилүү, анткени биз бир тууган элбиз. Азыр менин угушума караганда 10 провинцияда жер титирөө болду. Курман болгондордун саны официалдуу 5000, 100 миңге жетиши мүмкүн деп атат. Ошон үчүн азыр кыштын күнү эшикте түнөп аткандар толтура. Албетте, ураган үйлөрдүн алдында жакындар калгандар кантип таштап кетет? Даяр үйлөрдү берсе де кете албайт алар. Ошого 99-жылы Стамбулда жер тирегенде Кыргызстан боз үйлөрдү жиберген экен. Азыр эң көп керек нерсе чатыр менен боз үйлөр болуп атат. Бизди угаткандар дагы бар, балким биздин демөөрчүлөр жардам берем дегендер бул багытта түшүнүгү жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн дээрлүү bizim kardeşlerimiz Türkiye, sizin için şimdi çok üzüntü içindeyiz. Yakınlarını kaybedenlerinin ailelerine başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifa dileriz. Bu zor zamanda Türkiye, senin yanındayız. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Biz daima koldoylu, eğer de büdjetten yardım gerek bolsa aytыңыздар. Символикалуу түрдө айлыгыбыздан которолу. Биздин жардамыбыз, биздин колдообуз түрк элине өзгөчө моралдык чоң бир кубат болот, ушуну унутпайлы. Кудайым колдосун, аманчылык болсун. Бул сыноонун аркасынан чоң жакшылыктар келишин тилейт элек. Биз дагы даярбыз. Айман Нур фракциясы. Чоң рахмат. Рахмат.